Амансыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге гепатит оорусу боюнча маалымат бергибиз келет. Дарыгерлер кулак кагыш кылып, албетте бул коркунучтуу дарт экенин, эгер дарылабаса, аягы өкүнүч менен аяктаарын айтып беришет. Демек, бул оорунун жугуу жолдору, дарылоо процесси эгер жукса, биздин организмде кандай белгилер болот? Кеңирирээк сиздерге толугураак маалымат берүү үчүн бүгүнкү эфирде сунуштайбыз. Студияда мен Азамат Байетов жана жанымда сиздерге жакшы маалымат берүү үчүн, толук кандуу жеткирүү үчүн атайын эки адисти чакырганбыз. Тааныштырып өтөйүн. Ош областык кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттерди жана АИФ инфекциясын көзөмөлдөө борборунун эпидемиология бөлүмүнүн башчысы Адилет Бурканов. Саламатсызбы? Студияга кош келипсиз. Жана ушундай эле ушул борбордун жугуштуу оорулар дарыгери Борул Мамасабыр кызы. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эми жогоруда айткандай эле ушул гепатит оорусунун коркунучу белгилери, негизи бул кандай оору, бизге кененирээк түшүндүрүп берсеңиздер. Чындыгында азыркы мезгилде мындай актуальный деп койсок болот да болсо, гепатит оорусу деп калк арасында айтылып жүрөт. Ошол ооруга кененирээк сиздерге токтолуп кетели. Гепатит оорулары бул бардыгы боорду жабыркатуучу оорулардын катарына кирет. Өз айтып аткандай эле. Бирок бул гепатиттердин жугуу айырмачылыктары бар десек болот да. Ошол эле мисалы гепатиттен А, Б, С, Д жана Е түрлөрү бар. Эң эле айырмачылыктары бул гепатит А бул өзгөчөлүк. Гепатит А менен Е өзгөчөлөнүп турат. Тагыраак айтканда булар эмне? Гепатит А бул эмне? Алементардык. Тагыраак айтканда бул баягы бизде мурда айткан Боткин деп коетчу. Жанагы кол жуубаган, айрыкча садиктерде, башталгыч мектептерде жанагы колун жуубастан же топурактан да мөмө жемишти жуубастан жегенде же игрушкалар менен тур эмес колдонуп баягы жаш балдар көп неме алгандыктан ошондо бул көбүнчөсү мунун жаш балдар оорут десек болот. Бул то есть алементардык. Тагыраак айтканда бул тамак аш аркылуу баягы колу кир деген терчилтер ошолар аркылуу жугат десек болот да. Буларды негизинен гепатит Аны бул ооруну бул мындай айтканда 30 күндүн ичинде мындай айтканда өзү эле мындай бул нерсени айыктырса болот. Жаш балдар көбүнчөсү эле мындай ооруп биз бүгүнкү убакта дагы сакайып кеткен учурлар бар да. Көөлө сокайып жакшы болуп кетишет. Демек, убагында аныктап, убагында дарыласа, бат айыгып кетет. Бул гепатит А айрыкча жанагы сезонный деп коет. Жанагы күз мезгилиндерде, жаз мезгилиндерде жанагы арыктан суу ичкен немелерде өзүнүн немелери бар. Ушул жактардан көп таралган учурлар бар. Ал эми негизги бүгүн токтоло турган маселебиз гепатит Б, С, Д жөнүндө токтолмокчубуз. Буларды кан аркылуу жугуучу гепатиттер деп койсок болот да. Тагыраак айтканда кан аркылуу жугуучу деп айтылат. Бул негизинен кан аркылуу жугуучу гепатиттер биздин центрге 2022 жылдын аягында бизге берилген. Бул нерсе түктөлдү. Өзү айтып тургандай эле бул негизинен гепатиттердин Б'сына токтолуп кетсек, гепатит Б бул өзү жугуу жолу боюнча 4 жугуу жолу бар. Бул жанагы айтып кеткендей эле жыныстык жол аркылуу жууп калышы мүмкүн. Экинчи жолу бул через кан аркылуу деп коебуз. Шпрей нестерилденбеген нерселер аркылуу жууп калышы мүмкүн. Жана баягы наркотикалык баңзаттар мисалы колдонгон учурда баягы бир шприц менен нестерилденбеген нерселер менен жугушу мүмкүн. Үчүнчүсү бул энеден балага. Медицина термини вертикальный путь передача деп коебуз. То есть энеси гепатит Б менен ооруса, баласы дагы гепатит менен төрөлүп калуу ыктымалдыгы бар десек болот да. Үчүнчүсү бул бытовой путь деп коебуз. Бул жерден жанагы үй бүлөсүндө жанагы гепатит менен мисалы зубный щетка, бритва деп коебуз. Ошол жолдор аркылуу дагы жууп калышы мүмкүн. Бул негизи ушулар. Гепатит С деле жугуу жолдору ушундай эле деп кетсек болот. Ушул негизги оорулар. Ал эми гепатит Д бул сөзсүз түрдө гепатит Б оорусу болгондон кийин гана болот десек болот да. Бул гепатит Б болгон адамдар гана гепатит Д менен ооруйт десек болот. Гепатит мисалы үчүн А түрүн айттыңыз го, жана Боткин деп айттыңыз. Эгер ошону дарылабаса Б түрүнө өтүп кетиши мүмкүнбү же таптакыр башка? Жок, бул баягы эл калк арасынан түшүнбөстүктөн келип чыгса керек. Гепатит А бул таптакыр башка оору десек болот. Бул таптакыр башка эле оору. Ошондуктан бул гепатит Б'дан өтүп кетет деген коркунуч жок. Гепатит Б мен айтып кеткен жанагы 4 жол аркылуу жугуп атат. Ошол жолдор аркылуу гана жууп калуу ыктымалдыгы бар. Ушул жерде суроо жаралып атат да дарыгер. Мисалы үчүн жанагы гепатит А түрүн айтып атпайсызбы? А түрүн демек бул дарыласа болот экен деген түшүнүк гепатиттин башка түрлөрүн дагы өзүнө камтып, бул дарыласа болот экен деп көз жазында калтырып, анан вакцина албай, мисалы үчүн акыр аягы баягы циррозго чейин алып барып атканын түшүнбөгөн эл аны элдик медицинага кайрылып дарылап, же үй шартында
өз билимдик менен дарылаган учурлар болуп атат да. Туура айтасыз, жана айтып кеткендей эле бул гепатит А менен гепатит кан аркылуу жугуучу гепатиттердин булар вирус экөө башка, бул башка деп койсок болот да. Себеп дегенде булар экөө тең боорду жабыркап аткан үчүн эле гепатиттердин немесине кошуп койгон да. Бирок жалпы жоонунан булар башка түр менен жугуучу. Демек эки оор боорду бузуп аткан үчүн гана жанагы гепатиттин түрүнө киргизип койду десек болот да. Демек гепатит Б бул биз айтып атабыз, тилекке каршы гепатит Бны жугузгандан кийин таптакыр айып кеткенге болбойт. Гепатит Б дагы баягы жана айттым, 4 жугуу жол аркылуу жугутат. Гепатит Бны бир гана алдын алыш үчүн эмне кылышыбыз керек экен? Бул эмдөө алышыбыз керек деп атабыз да. Көпчүлүк статистика. Демек бул оору менен өмүр бою күрөшүп өтөт, дарыланып жүрүп. Эми мындай десек болот да, кээ бирки адамдарда бул күрөшүп өтөт дегенде, кээ бирки адамдарда жанагы азыр кесиптешимде айтып кетсе керек, уктап жаткан түрү деп коет. Мисалы гепатит жуккандан кийин эле ал мисалы өзүнүн баягы вирустук өлчөмү көбөйбөсө, мисалы уктап жаткан түрү болушу мүмкүн. Андай эмне эч кандай мисалы адамда өлөрүлүк үчүн билинбей калган учурларда гепатит канында чыга берет, бирок эч кандай мындай клиникалардын бербейт десек, бул вирустун өлчөмү көбөйбөйт. Ал эми кээ биркилер организмдерде вирустун өлчөмү көбөйүп, мисалы ошолорго мисалы лечение башташат бул жактачы. Анан ошондуктан гепатитти албетте гепатит чыккандан кийин бизде баягы көзөмөл учетто турат дагы. Анан биздин врачтар атайын баягы 6 ай сайын көзөмөлгө алып анализдерин кайра тапшырып турат десек болот да. Түшүнүктүү. Ушул учурда сизге жугуштуу оорулар дарыгер катары суроо жаралып атат да. Жогоруда айттык, жанагы А түрү, Б түрү деп бөлүп атпайсызбы? Жуккандан кийин биз жапатырмак бул жакта медициналык түшүнүгү жок эл аны баардыгын бириктирип атат да. Мисалы үчүн эми сиз жугуу жолдорунун түрүнө карата, мисалы үчүн биринчи А түрүндө жуккан болсо кандай белгилерди берип баштайт? Б түрү жуккан болсо кандай белгилерди берип баштайт? Ушул боюнча айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы, да бир жолу мен дагы учурашып кетейин. Белгилери биринчи эле бул А түрүндө деле көздүн айланасы, дененин саргайышы, адамдын көн айланып, кускусу келип, тамакка табити жоголот. Бул бирин гепатит А боюнча. Ошол мезгилде эле уже баягы бейтапты өздөрү жашаган жерде, бардык жерде азыр бизде мына шаарда, областтарда врачтар кенен иштеп жатышат. Ошолорго алып барып кайрылса болот. Болбосо үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылса болот гепатит А боюнча. Гепатит Б, С, Д боюнча булардын белгилери көбүнчө баягы бессимптомный течение деп коебуз. Симптому жок дагы болуп калат да. Бессимптомный, симптом бербей эле гепатит Б түрүндө ооруп жүрүп эле билинбей айтып атат азыр кесиптешим айтты, гепатит Б менен ооругандар гана гепатит Д вирусу жугат депчи. Гепатит Д жуктурганын билбей калып, ошол мезгилде анан бир аз оорулушуп, уже өздөрүнөн жанагынтип ичи катып, денеге саргайып, көздүн айланасы, көздүн ичи саргайып, кээ биркилеринде ичине суу басып, ушундай болгон мезгилде гана билгендер болуп калат да. Ошолорду биз уже баягы 3-4 стадияда билдик деп калабыз. Көбүнчө бизде көзөмөлдөн өтүп, жанагы бир жылда бир санкинишкага анализдер тапшырып атабыз го. Лабораторный эмеде данныйларыбызда анализ тапшырган мезгилде гана аныктап калып атабыз көпчүлүгүндө, жаңы уже жуккан мезгилде. Ошол мезгилде биз айтабыз аларды өздөрү жашаган жерде инфекционист врачка бар деп. Болбосо биздин центрге да келет. Центрге келиштин деле кереги жок. Областтарда бардыгында врачтарды окутуп даярдап койгонбуз, алар иштеп жатышат. Негизи оору организмге киргенде канча убакытта жанакы өөрчүү убактысы? Өөрчүү убактысы, белгилери, симптомдорду белгилөө убактысы канча болот? Биз монча күндө да айта албайбыз. Адамдын иммунитетине жараша болот болчу. Иммунитети аябай төмөн болгон бейтаптарда эрте эле бат эле жанагы оору өркүндөп кетет да, өрчүп кетет вирус. Анан иммунитети көтөрүлүп, иммунитети высокий адамдарда бул жанагы вирус уктап жүрө берет. Аны ошол менен деле 20 жыл, 30 жыл жашагандар бар. Вирус көтөрүлбөй, бирок кандай вирус бар? Боорго келбей эле, боордун айланасында жүргөндөр бар, вирус көтөрүлбөй, дары-дармек кулланбай эле. Бул эми баягы оорунун белгисин бербеген бир себеби, мисалы үчүн боордо нерв жок деп коюшат го. Боордо нерв жок деп. Балким ошол себептен дагы боорунун ооруган билинбей байкалбайбы? Боордун нерв клеткалары жок, туура айтасыз. Кайсы уже бизде цирроз деп аныкталып атат го. Ошолорго чейин уже билбей калат да. Алар уже башка мындай оңго ооруган мастоо оорутат, или тынбай көнүм айлантат, маршруткада жүрүп көнүм айлантат деп ушинтип калган мезгилде гана кайрылып калган мезгилдер көп. Негизи өзү боордун кызматы эмне биз үчүн, адам үчүн организмде? Организмде боордун кызматы өтө чоң.
боордун кызматы. Бул организмде өттөн келген канды боор тазалап айлантып берет да бизде. Ошол анализ тапшырып, ошол дарт аныкталды, гепатиттин Б түрү аныкталды. Алгачкы киришүү, ошол оорулуу менен иштөө процесси кандай болот? Учетко алынгандан кийин дарылоо иштери кандай иштеп баштайт? Аныкталган кезде бизден алдын ала жанагы консультация берген отделде кыздарыбыз бар. Консультация врачта беришет. Жашаган жагына жөнөтөбүз, жашаган жагына барып учетко турат. Учетко турганда үй бүлөлүк дарыгерлер азыркы мезгилде инфекционист болуп да иштегендер бар. Ошолорго алып барып учетко турганда булардын биринчи очередь бир эле анализ менен гана аныкталбайт да вирус жок. Мисалы үчүн биринчи биз HBS антигенди тапшырганда бул положительный чыккан мезгилде ошол менен гана болду деп токтотуп койбойбуз. Андан көп дагы лабораторный исследованиялар көп бизде. Вирустун өлчөмүн өлчөйбүз, УЗИ, фиброскан ушуларды кылабыз. Если вирусу бийик болуп, биохимиялары көтөрүлгөн болсо, ал мезгилде уже биз противирустун таблеткага отургузабыз. Ал уже өнөкөт ооруга айланып калат да. Если ошол вирус төмөн болуп, жанагы эле мен айткан биохимиялар, АЛТ-тестилер нормада болгон болсо, аларды биз ар 6 ай сайын мониторингде карап турабыз. Түшүнүктүү. Эми бул жанакы өтүшүп кеткен учурда, кайрылып аткан учурлар азыркы бул операцияга муктаж болуп калган жагдайга келип такалып атат да. Жана эфир учурунда чейин дагы көрдүм, боор алмаштыруу операциясы игиликтүү жүрдү депчи. Буга чейин да угаттым, бирок боор алмаштыруу операциясы игиликтүү жүрбөй калды деген дагы маалыматтар чыгып атат да. Негизи ошол нерсеге түрткөн бардык себеби ошол гепатит. Гепатиттин Б түрүнөн дагы, БД түрү и С түрүнөн дагы боорду циррозго алып келип, ошо пересадка нуждать этип калып атат азыркы мезгилде. Ошо 2-3 түрүнөнчү. Эми бул оору менен адам кантип жашайт? Бул оору менен алдын алып билип калган мезгилде сразу баягы өзүнүн үй бүлөлүк дарыгерине кайрылыш керек, сөзсүз түрдө. Ошол жерде 6 ай сайын анализдер тапшырып, жана врачтын көзөмөлүндө турса, булар узак эле жашайт. Эч кандай акысыз бизде дарылардын баары акысыз дарылар берилет. Эми сразу эле дары бербейбиз да, мисалы анализдерине карап, может эмелерин 6 айда бир наблюдениеде карап турабыз. Вирусу көтөрүлүп баштаса, уже биз акысыз дарыларды берип баштайбыз. Мамлекет азыр полный акысыз дарыларды уже бизге камсыздап берген. Эми баягы дарыланып баштаган учурда бул гепатитти ташып жүрүүчү дейм, мисалы үчүнчү, бирөөгө жуктурушу мүмкүн. Эгер дарыны ичип баштаса, вирустун деңгээли түшсө, бул жуктурбай калабы же баары бир жанакы жуктуруу деңгээли болобу? Жок, жуктуруу деңгээли азаят. Не дегенде вирус уктап калат. Вирус уктайт, дарыны ичире беребиз, дары ичип жүрө берет, вирусту уктатып коебуз. Бул менен сакайып кетет деп айта албайбыз. Ошол вирус жашайт, бирок кандай жашайт, бирок жана вирустун өлчөмү көбөйбөйт да. Боорду неме кылбайт. Боорго эч кандай бандай циррозго алып барбайт да. Циррозго алып барып, жанагы айтып атабызга рак болуп калыптыр, КЦК деп ошолор болбойт. Эгерде дарысын 6 ай сайын деп атпайсызбы? 6 ай сайын текшерилип, мисалы үчүн дарыгердин көзөмөлүндө болуп турат. Эгер ошол 6 ай сайын барбай койсо, дарысын убагында ичпей койсо, жанагы уктап аткан вирус кайра ойгонушу мүмкүнбү? Азыр сиз айтканыңыз ар 6 ай сайын барып дары алат деп эдим. Неме ар ай сайын барып дары ичип баштагандар ар ай сайын эле барып көрүнөт врачка. Вирусу төмөндөгүлөр биз 6 ай сайын наблюдениеде жанагы көзөмөлгө алып турабыз 6 ай сайын. Алар уже таблетка бербейбиз аларга. Аны сиз айткандай ичпей коюп, ичип жүрүп эле ичпей койгондордун арасынан болуп атат. Алар эми бирок ошо сиз айткан боорду уже жанагы циррозго алып барып коет да алчы. Вирус көбөйгөн сайын уже боорду талкалаган неме көбөйүп баштайт. Бизде мындай түшүнүк бар да, мисалы үчүн эл арасындачы бул таблетка химикат депчи, химикат ичкенден кийин кан аркылуу кайра бооруңа барып, ошол боорду талкалайт деген дагы бир түшүнүк бар да. Эми ошол боордун оорусун дарылоочу препарат боорго башка зыян тийгизбейт да, туурабы? Жок, боордун именно вирусун өлтүрө турган, вирусун уктата турган дары бул боорду кайра наоборот жакшы өрчүнтүп, жакшы иштетип берет. А сиз айткан дарылар бул жанагы парацетамол, ушуларды көп ичкендер бар да, цитрамон, ушундай дарыларды. Алар уже токсический берип коет да бооргочу. Өзү медицинский дарыларды дагы дарыгердин жанагы өздөрүнүн дарыгердин көзөмөлүсүз ичкенге болбойт да. Боорго дагы токсический гепатит берет. Түшүнүктүү. Эң бул кооптуу оору деп мындай кулак кагыш кылып атасыздар көрөрмандарга. Алдын алуунун эң эффективдүү жолу кайсы? Туура айтасыздар. Кесиптештерим айтып кеткендей эле, бул көрүп атасыздар, бул дарыга туташып кылгандан караганда муну алдын алган жакшы десек болот да. Демек,
азыркы мезгилде тактоо иретинде бул гепатит Б-га сөзсүз түрдө эгер гепатит Б-ны алдын алуу чарасы бул эмделүү десек болот. Эмделиш керек. Себеп дегенде биз чет мисалы Европа мамлекеттерин көрүп атабыз, башка мамлекеттерде ал жакта гепатит анчалык таралган эмес. Себеп дегенде ал жерде вакцинация алышкан көпчүлүк. Вакцинация алганда гана биз гепатит Б-дан сактансак болот. Гепатит Б-нын алдын ала турган жолу көрөрмөндөргө айтып кетем, только вакцинация деп 3 жолу кайталадым. Демек, бул вакцинация өтө көңүл бурушубуз керек. Эми вакцинацияны кимдер алыш керек? Урматтуу көрөрмандар, бизде Кыргызстанда тилекке каршы 2002-жылкыларга чейин вакцинация сайылган эмес. Ооругандардын 95%-ин карасак, вакцинация эмделбегендер. Демек, ошол азыркы мезгилде 2022-жылдын аягынан баштап Кыргызстанда атайын президенттибиз жогорку кеңеш тарабынан атайын каралып, акысыз түрдө вакцинация келип түштү. Акысыз түрдө текшерилүү максатында экспресс-тесттер келип түштү. Демек, жанагы гепатит Б-га атайын ошол каршы вакцинация сайылып жатат десек болот. Бул вакцинация сайынын ыкмасы кандай? Бул үй-бүлөлүк клиникаларда жасалат. Үй-бүлөлүк медицина борборуңузга барасыз, ошол жерден эмделесиз. Эмделүүнүн шарты боюнча, мисалы биз эмдөө дегенде кээ бир адамдар биздин карапайым калып көп түшүнбөй калат да. Бир эле жолу эмделсем, уже болду, эмделген болуп эсептелем дегендер болот да. Ошондуктан гепатит Б-га эмделүү шарты бул 3 интервал аркылуу жүргүзүлөт десек болот да. Бул жерде 0-1-6. Тагыраак айтканда, бүгүн ала турган болсоңуз, 1 айдан кийин алышыңыз керек. Андан кийин 0дөн эсептегенде 6 айда алышыңыз керек да. Мындай айтканда, 6 айдын ичинде, демек сиз 3 жолу вакцинация алып, ошондо гана бул гепатит Б-га эмделген болуп эсептелесиз. Биздин көпчүлүк жарандарыбыз биринчисин алып эле, экинчи, үчүнчүсүн албай койгон учурлар да көп болуп атат да. Ошондуктан сиздерге ушул телевидениеден кайрылып кетерим. Сөзсүз түрдө гепатит Б-га 3 жолу вакцинация алыш керек. Бул менин айтарым, ушул чоңдор арасында болуп атат. Эмне үчүн чоңдор, жана айтып кеттим, бул эмделбей калган жарандарга болуп атат. Ал эми андан кийинки жарандарыбыз, ал бул роддомдо 24 сааттын ичинде сайылат азыркы мезгилде. Жана төрөлгөндөн кийин, андан кийин үй-бүлөлүк медицина борборлорунда жана баланы биринчи ушул айлыктарда сайылат десек болот да. Демек, биз азыркы мезгилде басым ошол чоңдор арасында вакцинацияны толук эмдетүү болуп, 2030-жылга чейин Кыргызстанда бүткүл бардык ошол эмделбей калган чоңдор арасындагы адамдардын бардыгын эмдеп чыгуу максаты план коюлган. Азыркы мезгилде Кыргызстандын бардык жеринде эмдөө жүрүп жатат десек болот. Биздин Ошто канча пайыз аткарылды бул план? Азыркы мезгилде Ош областы, Ош шаары боюнча жалпы 110 миңден ашык адам эмделди десек болот. Биринчи, экинчи, үчүнчүсүн алып. Бул биринчиси десек болот. Ал эми экинчисин алгандар 90 миңден ашык адам эмделип бүттү. Үчүнчүсүн алгандар бул 70 миңге жакын адам үчүнчү дозасын алып бүттү десек болот. Демек, бул эмдөө жыл сайын ушул телевидение аркылуу, интернет сайттар аркылуу берилип аткандыктан адамдар азыр өзү да кызыгып ушул гепатитке вакцинация эмделүүнү алып атат десек болот да. Ошондуктан азыркы мезгилде бардык үй-бүлөлүк медицина борборунда Ош областы, Ош шаары боюнча жетиштүү санда вакцинация бар десек болот, жетиштүү санда экспресс-тест бар десек болот. Анан экспресс-тест негизинен ошол гепатит Б-га текшерилүү үчүн, вакцинация алуу үчүн гана текшерилет. Көпчүлүк жарандарыбыз мен жөн эле текшерилейин дедим эле деп баргандар бар да. Ошондуктан бул бир гана эмнекен вакцинация алуу үчүн гана текшерилет. Тагыраак айтканда, мен вакцинация алам, текшерилип тургандан сайылыш керек да. Ошондуктан экспресс-тестти тапшырат, андан кийин таза боло турган болсо, вакцинация кабинетине жөнөтүлүп, ошол жерден вакцинация сайылат. Ал эми экспресс-тестине положительный боло турган болсо, анда инфекционист врачтын көзөмөлүнө жиберилет десек болот да. Ошол алгоритмдин негизинде азыркы мезгилде иштеп келе жатабыз. Буйруса 2030-жылга чейин аракет кылып, ушул бардык ошол 25 жаштан 65 жашка чейинки жарандардын бардыгын эмдегенге аракет кылып, Кыргызстан боюнча аракет кылып атабыз. Түшүнүктүү. Эми мисалы үчүн жанагы эмдөөнүн биринчисин алды дейли, мисалы үчүн биринчисин Ошто алды, кийин эмгек иши менен же кандайдыр бир жер которуп башка жака шаарга көчүп кетти, же башка өлкөгө көчүп кетти да. Ал кийинкилерин кантип алат анда? Кайра ошол жака келип алыш керекпи же ошол жактан алынабы? Туура айтасыздар. Эмдөөнү мисалы биринчисин Ош шаарында алдыңыз дейли, биринчисин ала турган болсоңуз, эгерде сиздин ишиңиз болуп Кыргызстандын ичинде эле мисалы Бишкек шаарына алып калдыңыз, же болбосо Чүй областына барып калдыңыз дейли, ал жактан азыркы мезгилде эмдөөнүн кайсы күнүнүн түндүк тиркемесине киргизилет. Ай эмдөө деген система бар, ошол аркылуу киргизилгенде сиз түндүктөн көрүп алсаңыз болот, кайсыл күнү эмделгениңизди. Андан кийин мисалы бир айдан кийин кайра алышыңыз керек болсо, мисалы сиз Чүйдө же Бишкекте жүрөсүз, ошол жактан экинчи дозаны ошол поликлиникага кайрылып алсаңыз болот десек болот да.
так айтканда бул түндүк тиркемесинен алынган, кайсы числода алынганы менен даталары менен түндүк тиркемесинен көрүп алсаңыз болот. Азыркы мезгилде бул баягы санариптешүүнүн да бир жолу десек болот да. Мындай айтканда биз ошол өзүбүздүн тиркемебиз аркылуу эле кайсыл күнү эмделгенибизди өзүбүз билип алсак болот. Түшүнүктүү. Эми жанагы эмдөөнүн маанилүүлүгүн биздин элдерге болушунча түшүнүктүү, анан максаттуу кылып алардын максатына киргизсек аябай сонун болот. Мисалы үчүн биз шек саноо учурунда гана алар барбайт да. Мисалы үчүн эми бул ошол вакцинанын курамынан шек санашы мүмкүн. Мисалы үчүн вакцинанын сактоо шарттарынан бул качан келди эле өзү? Ошол келген учурунда жасалып атабы же былтыркы мурдагы жылкы же кандай болуп атат? Мөөнөт өтүп кетпейби? Сактоо жараяны кандай болот? Канча убакытка чейин сакталыш керек? Ошол шарттар бизде каралганбы бардыгы? Мен толук айта алат элем, азыркы мезгилде вакцинация толук шарттары каралган. Сөзсүз түрдө ал жерде бүт өзүнүн холодильник, морозилкаларда сакталат десек болот. Аны сөзсүз түрдө биздикилер текшерип карап турушат десек болот. Мөөнөттөрү дагы мисалы мен азыркы мезгилде мөөнөттөр абдан жакшы берилген. 2027 жылга, 2028 жылга чейин келип жаткан вакциналарыбыз бар. Тагыраак айтканда ошондой. Эми чындыгында биздин баягы калк арасында гепатитти жана түшүнбөгөн адамдар көп да. Эң өкүнүчтүүсү бир мен кээки үй бүлөлөрдү көрөм. Мисалы үй бүлөдө 5 адамдан турган гепатит оорусун Б жуктурган адамдарды көрөм. 3 үй бүлөдө баягы баласы, 2 баягы күйөөсү менен аялы гепатит Бны жуктуруп алган. Гепатитти уже айтсаң, бул жөнөкөй эле гепатит да деп жана гепатит Аны түшүнгөндөр бар да. Ошондуктан буну мен айтмак элем, гепатит Бнын урматтуу көрүүчүлөр, алдын алуунун бир гана жолу бул вакцинация. Урматтуу көрүүчүлөр, көрүп атабыз, көпчүлүгү азыркы интернеттен, телевидениядан көрүп атабыз. Боор оорусунун, сероз оорусу менен мисалы Индияга барып 50 000 акча доллар керек, же болбосо Турцияга барыш керек, операция кылдыр. Бунун анчалык анын алдын алган жакшы да. Демек, алдын алыш үчүн бир гана эмне кылышыбыз керек? Бул вакцинация, эмдешибиз керек. Ал акысыз. Акысыз түрдө. Эми вакцинация кимдерге сайылбайт? Өзү кимдерге сайылыш керек деген маселе тудурушу мүмкүн. Көпчүлүк ушунун көпчүлүгү вакцинация биринчи кезекте гепатит менен ооруган адамга сайылбайт. Ал уже гепатит бар десек болот. Мисалы үчүн А түрү менен жок, А түрү менен ооруса сайылбайт. Ал уже гепатит сакайып кетти десек болот. А түрү менен. Гепатит Б менен ооруган болсо, ага сайылбайт. Ал эми экинчи кезекте жанагы бул жерде айтып атат, жанагы грипп болуп, жанагы орвит демелер менен мисалы температура кылып турса, аны убактылуу биз чектеп турабыз. Сакайга чейин мисалы 10 күн дейли, мисалы грипптен сакайга чейин, орвиден ошол убактылуу анда метапод кылып турсак болот. Ал эми үчүнчүсүндө приказда жазып атат, бул жерде баягы кош бойлуу жана эмизген аялдарга ал төрөп алсын, же болбосо эмизип алсын, андан кийин гепатит Бга вакцинация сайсак болот десек болот да. Ошондуктан ушул нерселерди көбүнчө биздин калкыбыз билиш керек. Жана үй бүлөлүк медицина борборуна барып, бүгүндөн калбастан бул эмденүү алыңыздар, жана жакын туугандарыңыздар да ошол гепатит Бны албай койгон учурлар боло турган болсо, сөзсүз түрдө алдырыңыздар. Себеп дегенде эч ким айта албайт. Азыркы мезгилде ошол эле салон красотага, татуажга бардыгыбыз, гинекологический кээки жерлер процедуралар болуп калышы мүмкүн. Тиш тарлар, стоматологияларга мисалы. Ошондуктан сөзсүз түрдө бул жерде гепатит Бга вакцинация салыш керек. Эми жана башында айтып кетишим керек болчу, гепатит Бнын вирусу ушунчалык тышкы чүргө туруктуу дейт да. Даже дейт эмне, комнатный температурада 1 жылга чейин сакталышы мүмкүн дейт. Демек, бул вирусту мындай айтканда жанагы обычный эле спирт менен мындай кылып, жана үй шартында мындай өлтүрүп коюуга болбойт. Бул вирус атайын баягы автоклавда 180 градуста 60 мүнөт турганда гана өлөт деген китептерде жазылган. Ошондуктан бул вирусту эмнекен сөзсүз түрдө жанагы сактануу жолу эч ким айта албайт да. Мен эртеңгүсү күнү мага мисалы гепатит жугат депчи, жугуп калбайт депчи. Ошондуктан бунун алдын алуу жолу бир гана эмнекен вакцинациялаш керек десек. Анда оорулууну бөлөк башка караш керекпи, кам көрүш керекпи? Кандай болот? Оорулууну мен айтып кеттим, жана 4 жол аркылуу жугат дедим. Бул ошол жолдор аркылуу гана мындай жуктурбаганга аракет кылса, жукпайт десек болот да. Мисалы эми сиз айтканда башка караш керекпи дегенде, бул медицинский процедуралар деп атасыз же башка нерсе. Мисалы стоматология процедураларында, ошол эле башка нерселерде сөзсүз түрдө антисептика деген нерсе бар, өзүнүн стерилизация деген нерселер, ошолор толук аткарылса, анда вирус өлөт десек болот. Же болбосо жанагы сөзсүз түрдө жанагы үй тиричилик буюмдарында өзүнүн баягы зубный щеткаларын, же болбосо бритваларын сөзсүз түрдө баягы жаш балдардан өзүн олак коюш керек десек, эгер гепатит менен ооруган болсо.
жөнөкөй эле өздүк гигиенаны сакташ керек десек болот да. Ошондуктан мен айтар элем, сөзсүз түрдө ушул жагына да көңүл буруп, сөзсүз түрдө вакцинация эмделгенге мен үгүттөйт элем калктычы. Түшүнүктүү. Дагы бир суроо жаралып атат да ошол жерде, доктор. Мисалы үчүн, ошол вакцина эмдөөнүн курамында ошол оорунун солдаттары бар да, мисалы үчүн организмге киргизет. Анан элде түшүнүк бар да, ал оорунун тескерисинче мага жуктуруп атпайбы, мен андан көрө албай эле коюшум керек деген дагы бир суроо жаралат да. Балким ошол нерсе бизди тартпай атат эмдөөгө. Урматтуу көрүүчүлөр, бул эч качан гепатит Б'нын вирусун вакцинасын алгандан кийин, каршы вакцина алгандан кийин, бул сизге гепатит жугуп калат деген коркунучтан бул нерсе болбойт, урматтуу көрүүчүлөр. Себеп дегенде, бул сизди эмнекен гепатитке гана мындай айтканда, бул коргонуу кызматын аткарат, алган иммунитеттик клеткада организмде. Ошондуктан буну сөзсүз түрдө алыш керек. Ал эми дагы бир айта турган нерсе, азыркы мезгилде чоңдор арасында эмес, кээинки жаш бүлөлөрдө да мындай тыйнактар бар. Диний көз караш менен баягы албай койгон учурлар көп да. Алар мисалы коомго мындай абдан терс таасирин тийгизиши мүмкүн да. Себеп деген алар эмне? Вакцинация алдырбай атат. Демек, жуктуруу коркунучу дагы көп десек болот да. Ошондуктан ушул нерселерге түшүнүү менен баягы вакцинацияны алдырышыбыз керек. Ошол эле мисалы мен айтып кетким келет да, ошол эле ажылык сапарга барганда сөзсүз түрдө ал жакта дагы сөзсүз вакциналарды үзгүлтүксүз түрдө алып анан барабыз. Бирок биздин кээ бирки мисалы баягы эмне деп коебуз? Түшүнүктө бул вакцинация болбойт экен. Анан түшүнүктөр бар го жанагы, бул башка мамлекет, бул бизди уландырат экен деген түшүнүктөр бар. Ошондуктан ушундай түшүнүктөрдөн алыс болуңуздар. Бизге вакцина келгенге чейин биздин саламаттык сактоо министрликтери тараптарынан да сөзсүз бул дыккат текшерилип, бизге жалаң гана мындай айтканда ВОЗ бүткүл дүйнөлүк неме тармагынан рекомендация болгон гана немелер вакцинациялар келип түшөт десек болот да. Түшүнүктүү. Демек, сиздин эмдөөңүз менин эмдөөм сизди сактайт. Ооба. Түшүнүктүү. Эми ушул гепатиттин Б түрү эгерде кош бойлуу энеге жукса, ал учурда кандай болот? Жогоруда бул дарыгер айтты, балага да өтүшү мүмкүн депчи. Андай учурда дарылоо иши убактылуу токтотулабы же дарылоо башка ооруларга караганда башкача дарыланабы, кандай болот? Жана айтып кеткендей эле, биринчи алган анализдин жыйынтыгы менен биз карабайбыз. Ал боюндагы баласыны канча неделя биринчи ошону карайбыз. Бизде энени, вирус менен ооруган энени 28 неделядан кийин профилактика кылып, таблеткага отургузуп, төрөгөнгө чейин дары беребиз. Азыркы мезгилде ошо протоколго ошол кирген. Ошентип лечение кылып атабыз азыркы мезгилде. Эми ошол учурда бала гепатит менен төрөлөбү же төрөлбөй калган жагдайлар дагы болот? Балдар 28 боюнда болуп, жанагы түйүлдүк 28 неделяга чейин эч кандай биздин өзүбүздүн жанагы противирустун таблеткасын бере албайбыз. Түйүлдүк бир аз чоңоюш керек. ППМР деп коебуз. Ошол бала 28 неделяга келгенде уже биз ал энеге тенофовир деген таблетка беребиз. Ал эч кандай балага да зыяны жок. Просто ошо вирусту балага жуктурбаштын жолун сактайбыз. Төрөгөндөн кийин 3 ай дагы улап ичиребиз энеге. Демек, толук кандуу ден соолугу чың бала да төрөлүшү мүмкүн. Толук кандуу. Түшүнүктүү. Сонун урматтуу дарыгерлер, биздин студиябызга келип, көрөрмандарга аябай сонун пайдалуу маалымат бердиңиздер. Эгерде толуктоочу көрөрмандарга дагы айта турган бир сөзүңүздөр болсо, эркин микрофон жыйынтыктоочу. Мен жана айтып кеткендей эле, ушул Кыргызстан элибизде ар дайым тынччылык, аманчылык болсун. Сөзсүз түрдө мен айтмарым, биздин артыбыздан дагы таза балдар, таза адамдар калыш керек. Ошондуктан биздин бардыгыбыз эмнекен азыркы мезгилде гепатиттен абдан мындай туруктуу эместигин көрүп атабыз да. Ошондуктан бардыгыбыз эмделели, бардыгыбыз таза жашоо, таза нерселер менен бул өмүрдү өткөрөлү деген. Чоң рахмат. Мен да көрүүчүлөргө баарына ден соолук каалайм. Мына биз айтып кетип аткан азыркы өрчүндө болуп аткан вирустный гепатиттердин алдын алыш үчүн ушу вакцинаны убагында алып, балдарга да убагында алдырсын деген үмүтүм бар. Түшүнүктүү. Урматтуу көрөрмандар, албетте берүүнүн акырында айтарыбыз, бул оору коркунучтуу экенин өзүңүз дагы байкадыңыз. Биздин максат коркутуу эмес, болгон истерди эскертүү жана оорунун алдын алуу. Жогоруда айтылгандай эле, сиздин эмдөө менин эмдөө сизди сактап калышы мүмкүн. Жыйынтык өзүңүздө. Биз ар дайым сиздердин саламаттыгыңыздар үчүн кызматтабыз. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар.